Бул сабактын алкагында башында айтып кеткендей, башкаруу формасы жана демократия деп айттык эле. Демократия маселесинде бул жалпы эле democratization studies деген өзүнчө бир түшүнүк бар. Бул демократизацияны изилдөө дегенде, окуу деген нерсе. Анын ичинде транзиттик динамика деген дагы бир өзүнчө бир чоң бөлүм бар. Чоң, мындайча айтканда, тема да. Бул деген нерсе, транзиттик динамика. Өзгөчө 1974 жылкы биздин мына жакынкы заманыбызга, доорубузга жакындап калган кийинки бул демократиялык феноменди изилдөө болуп саналат да. Бул жердеги өзүңүздөр көрүп тургандай 1974 деп жазылып турат. 1974 бул ачкыч түшүнүк. Мурда айтып кеткендей, Самюэл Хантингтондун демократиянын 3 толкуну деп айткан болсо, ошол 3-чү толкуну бул башталып аткан доорлорго туш келип атат. Бул өзүңүз билгендей, мурда айтып кеткендей, түштүк Европада, бул Грекия, Португалия, анан Испанияда демократизациянын башталып, ал жерде мурдагы авторитардык режимдер бузулуп, андан кийин бир топ пайда болгон жаңы демократиялар. Кийинчерээк бизге белгилүү Берлин дубалы да бузулуп, Советтер Союзу урап, мурдагы абдан чоң деп эсептелген Евразиядагы эң чоң коммунисттик блоктун дубалы урагандан кийин дагы пайда болгон бир нече демократиялык өлкөлөр жана ошол эле учурда бир нече демократия эмес да өлкөлөрдү көрдүк. Арине bundan кийин 1974 жылдан кийин түштүк Европада пайда болгон бир нече демократиялык өлкөлөр туулду. Андан кийин Советтер Союзунда 85-жылы Горбачев тарабынан башталган бул гласность перестройканын шарапаты менен чыгыш Европада дагы авторитардык мамлекеттер өздөрүнүн мындайча айтканда пардасын жаап, жаңы режимге өтөйүн деп аткан учуру көп эле саясаттануучулардын арасында бир кандайдыр бир оптимисттик маанайды дагы жаратканы белгилүү. Ошол эле учурда моундай сезилди да, бүткүл дүйнөнү демократия мындан ары каптап, демократиянын доору келе баштады окшойт деп, демократия баардык жерде кош колдоп кабыл алынып атты. Деген менен демократия ошол эле учурда демократияда дагы бизге белгилүү болгондой демократиянын дагы кийинчерээк проблемасы келип чыкты. Бул жерде дагы бир ачкыч эки түшүнүктү киргизишибиз керек. Кийинки демократиянын кыйынчылыктары, проблемаларында биз дилемма жана белгисиздик деген эки түшүнүк аркылуу биз демократиянын кийинки кыйынчылыктарын, тоскоолдуктарын, проблемаларын ушул эки түшүнүк аркылуу карап кетсек болот. Ошол учурда белгилүү 89-жылдары, 90-жылдарда 80-жылдардын аягында Фрэнсис Фукуяманын билесиз, Тарыктын соңу деген китеп жазып чыкты. Ал жерде ал оптимисттик нотада, маанайда бул адам баласынын тарыхы либерал демократиянын жеңиши менен аяктайбы деген сыяктуу маңызда китебин жазып чыгат. Арине бул китепке, бул идеяга биз жогоруда айтып кеткендей, демократиялар, жаңы демократиялык мамлекеттер туулуп, аны кош колдоп көп жерде кабыл алганы менен, бирок ошол эле учурда демократиянын да өзүнүн проблемалары, демократизациянын проблемалары жөнүндө айтсак болот, чыгып, аларда жаңы дилеммалар, жаңы белгисиздиктер пайда болду дедик. Ошон үчүн демократия оңой эле бул дүйнөнү каптап жеңип кетеринде күмөн бар деп, бул Фрэнсис Фукуяманын мисалы Тарыхтын соңу деген китеби абдан көп сынга учураганы белгилүү. Арине Фрэнсис Фукуяма болсо, ал өзү башкачараак түшүндүрүп жүрөт. Бул деген нерсе, ал
марксисттик жана коммунисттик түшүнүктөгү адам баласынын коомдук түзүлүшүн караган болсо, ошол контекстте гана мен жазгам деп айтат. Анткени марксисттик ленинисттик идеяда адам баласынын бактысы, адам баласынын эң жогорку коомдук түзүлүшү бул коммунизм деп айткан. Адам баласы бүт дүйнө жүзү акыры келип эле коммунизмди кабыл алып, дүйнө жүзүндө коммунизм орнойт деген түшүнүккө каршы катары жок, андай эмес. Балким бул коммунизм эмес, либерал демократиядыр деген мааниде мен ошол контекстте гана айткам деп айтылып жүрөт. Демек, бул демократияга биз оптимисттик эле маанайда бул оңой эле орноп кала турган оңой олтоо иш экен деп карабашыбыз керек. Ошол учурда бизде түшүнүк бар, бул историческая неизбежность. Мындайча айтканда, тарыхтан качып кете албайсың. Бул кааласак, каалабасак дагы тарых ошого алып келет деген түшүнүк менен дагы бул демократиянын келечегин, перспективасын карабашыбыз керек. Бул же болбосо бул историческая необходимость, же тарыхый бул керектүүлүк деп да карабашыбыз керек. Бул демократия деген бул өзүнчө баалуулук. Айтылып жүрөт кээ бир учурларда. Демократия бул өнүгүүнүн куралы катары каралган учурлар да бар. Кээ бир учурларда бул өзгөчө бул илимпоздордун арасында эмес, мындай публикада ушундай түшүнүк бар. Демократия бул курал катары, бул панацея катары караган учурлар бар кээ бир учурда. Өлкөнүн экономикалык өнүгүшү үчүн демократия керек. Демократияны кабыл алсак, анан биз өнүгөбүз деген түшүнүктөрдү кээде биз чаташтырып алган учурубуз бар. Бул дагы өзүнчө чоң маселе. Демократия кандай шарттарда өнүгөт деген. Демократия бул өзүнчө тапшырма, бул өзүнчө бап эстеп, бул өзүнчө аяр мамиле карап, бул үчүн күрөшүш керек экенин бул биз транзиттик динамика деген түшүнүктө карап кетишибиз керек. Баса бул транзиттик динамика деген нерсе дагы эмне үчүн транзит? Бир жерден бир жерге жүрүп атканда эмне кайсы жерден кайсы жерге жүрүп атабыз деген түшүнүк болушу мүмкүн. Бул деген нерсе айталы бир демократиялык эмес режим ойрон болуп кулагандан кийин ал жерде белгисиз саясий система түзүлүп, ал бир режимдин формасынан экинчи режимдин формасына кетип аткан убакыт, өткөн жолу, траекториясы бул democratization studies'ин алкагында караган бул транзит деген түшүнүк ушундан келип чыгат. Сөзсүз эле демократиялык эмес режим кулаган болсо, ал келип эле демократия менен уланат деген эреже да жок. Анткени бул белгисиздик бизди күтүп отурат. Ал кайра эле башка бир демократиялык эмес форманын, мисалы авторитаризмдин дагы бир башка формасына өтүшү мүмкүн, же султанизмге өтүшү мүмкүн. Ошон үчүн биз айта албайбыз. Бул жерде ошол динамиканы, ошол жерде кандай түшүнүктөр маанилүү экен деген нерсени карап кетсек болот. Бул жерде көпчүлүк саясаттануучулар бул транзиттик динамика деген жерге мурда биз көбүнчө анын маданий аспектисине, анын коомдун структурасына, коомдогу бөлүнүү, жик, же болбосо ал бир өңчөйбү, же ар түрдүү полярдуулукпу, ошого көбүрөөк көңүл бөлүп изилденип келген болсо, транзиттик динамиканын алкагында көпчүлүк фокус бул саясатчылардын же болбосо саясий акторлордун жүрүм-турумуна жараша, бул behavioralism деп коет, мындайча айтканда жүрүм-турумуна карап, кандай топтор өз ара сүйлөшүп, кандай топтор өз ара сүйлөшө албайт. Бул жерде дагы кийинчерээк саясаттануучулар киргизген дагы бир жаңы түшүнүктөр бар. Бул көгүчкөн типтеги саясатчылар же болбосо бүркүт типтеги саясатчылар, буну hardliners же softliners деп айтып жүрөт. Көгүчкөн типтүүлөр булар жумшак курсту тандагандар, бирки hardliners булар бүркүт типтүүлөр. Бул мисалы айталы кийинчерээк
1989 жылы Кытайда өткөн Тяньаньмэнь кыймылы, Тяньаньмэнь окуясы деп айтып жүрөт. Кийинчерээк ошол ага чейинки мисалы СССРдагы саясаттагы өзгөрүүлөр бул акторлор аркылуу башталганы белгилүү. Анткени билебиз, бул Горбачев, бул актор, анын идеясы менен, анын программасы менен башталган. Ошол учурдагы өзгөрүүлөрдү алып келди. Жана ошол учурда ар бир бийликтин ичинде сөзсүз бардыгы эле бирөңчөй авторитардык режим орноп турса дагы, ал жердеги акторлордун баары эле бирөңчөй эмес деген түшүнүк бар. Алардын ичине реформаларды колдоп, либерализация, демократияга ыктап, же оппозиция менен сүйлөшө ала тургандай болгон дагы күчтөр бар. Аларды биз көгүчкөн типтүү акторлор жана жок, биз мурда курс кандай болгон болсо, катуу муштум менен, катуу балка менен, камчы менен бийликти кандай кармап кете турган болсок, ошондой эле кылып кармап кетебиз, армияга таянабыз, мажбурлоочу институт күчтөргө таянабыз деген бүркүт типтүү саясатчылардын дагы бул жерде ролу чоң деп, буну транзиттик динамиканын алкагында ошол саясий акторлор кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, кандай мүнөздө, ошол учурдагы оппозициянын прессинги канчалык деңгээлде болот, көпчүлүк будан кийин транзиттик динамиканын алкагында ушул actor-centric деп коет, мындайча айтканда, ошол акторго фокус кылынган изилдөөлөрдү мындан ары ошол теорияларды бир-бирден талдап кетебиз деп ойлойм. Андан сырткары бул транзиттик динамиканын алкагында биз азыр актор-centric деп айттык эле, бул Одонелдин баягы жүргүзгөн иликтөөлөрү. Андан сырткары эл аралык фактор дагы ушул эле бөлүмдө каралып кетет. Эл аралык фактор дегенде биз башта айтып кеткендей, бир жерде демократия болуп, анын толкуну кайра кийинки кошуна өлкөлөргө тийгизет деген нерседе муну домино эффект деп коет. Ошол эле ошо толкундун биринчи толкуну болуп, кийин экинчи толкуну болуп, үчүнчү толкуну болуп, демократиянын толкундарын мисалы жогоруда айтып кеткендей Хантингтондун теориясынын жөнүндө болот да, ошого окшош. Кийинкиси бул оюн теориясы, бул дагы негизинен бул оюн теориясы математикада колдонулган, экономикада колдонгон теория. Буну азыркы учурда ийгиликтүү саясаттануу илиминде дагы колдонуп жүрүшөт. Оюн теориясы менен түшүндүргөн, мисалы, кээ бир илимпоздор бар, бир топ эле илимпоздор көп, анын ичинен Адам Пришеворскийдин эмгегине дагы токтолуп кетсек болот. Дагы бирөө бул тарыхый институционализм деп коет. Тарыхый институционализмде демократия изилдөөдө көбүнчө critical juncture деген түшүнүк бар. Бул мындайча айтканда тарыхый бир поворотный момент же бир өзгөчө учурда, кандайдыр бир тарыхый кырдаал түзүлгөн учурда, ошол учурда саясий акторлор бирөө чечкиндүү же кокустуктанбы же атайлаппы бир чечимди кабыл алса, анын траекториясы көпкө чейин болот деген нерсе. Буну кийин дагы башкача айтып жүрүшөт. Буну path dependence деген түшүнүк бар. Өткөн жолдун траекториясына көз карандысыздык деген. Ошол учурда дагы колдонушат. Кийин дагы бир бул демократизация изилдөөдө дагы бир маанилүү бул проблема бар. Бул ал жерде каралып жүргөн бул тил маселеси, этнос маселеси жана раса маселеси. Булардын негизи демократиянын орношуна же болбосо демократиянын бузулушуна булардын ролу кандай болмокчу деген дагы бир топ теорияларды айтсак болот. Буга кошуп, мисалы, географиялык жакындуулук деген да түшүнүк бар. Geographical proximity деген бул көбүрөөк изилденген эмес, анткени буга ылайык
канчалык өлкө демократиялык өлкөлөргө жакын болсо, ошол демократиялык өлкөнүн толкуну, таасири көбүрөөк тийип, ошол өлкөдө демократия мындан ары демократизация процесси башталып кетиш мүмкүнчүлүгү жогорураак деп, буну диффузия эффект деп коет. Изилденген учурлар, мисалы айталы, Европага канчалык өлкө жакын болсо, ошол өлкөдө демократиянын пайда болушуна шанс көбүрөөк деп айтылат. Бирок ал учурда кайра эле сын болушу мүмкүн. Эмне үчүн Түндүк Корея, Түштүк Корея менен чектеш болуп туруп, ал диффузия эмнеге жетпейт? Же болбосо бүгүнкү учурда Беларусь деген өлкө Чыгыш Европанын өлкөсү, бирок эмне үчүн жападан жалгыз Европадагы эң акыркы диктатура мамлекет болуп турат? Эмне үчүн аларга ошол толкуну, демократиянын толкуну эмне үчүн тийбейт деген дагы суроолор бар. Бирок арийне бул жерде дагы бир топ факторлорго калат. Ал үчүн саясатта жок эле дегенде биринчи ачыктуулук шарты болуш керек. Жаманбы жакшыбы саясий оппоненттердин кандайдыр бир деңгээлдеги автономдуулугу болуш керек деген шарттар болот. Анан ошондо демократизациянын башталышына кийинки шанстар түзүлөт деген сыяктуу бул ар жер түрлүү факторлор, механизмдер каралат. Эми мындан кийин ушул теорияларды, ушул факторлор тууралуу кененирээк, деталдуу ар бирине токтолуп түшүндүрүп кетем.